Айтматов районунун тургуну Дастан Ноорузбековдун дыйканчылык чарбасы бар. 5 гектар аянтты иштетет. Айтымында акыркы жылдары жер ойдогудай түшүм бере албай жатат. Адистердин кеңешин сурап, Кызыл Адырдагы бул борборго келди. Бул мен оюмча 30 жылдан бери эми ачылып аябай жакшы болуп атат. Элдерге чоң жардам болуп атат бул жердечи. Азыр акыркы күндөрү, акыркы жылдары азыр ар кандай дарылар колдонуп атпайбы, пивот же болбосо ар кандай пират дегендерчи. Алар негизинен өтө зыян экен, адамга да зыян экен, ошондой эле мал жаныбарларга да өтө зыян экен. Ошон үчүн азыр бияктан жакшы маалыматтар бар экен, биякта да ар кандай дарыны кандай колдонуш экен, жерди кандай иштетиш экен, ошол боюнча маалыматтар бар экен, ошол маалыматтарды көрдүк. Бул борбор жаңы гана иштеп баштады. Мында фермерлер агрономдун, суу адисинин, ветеринардын, айтор фермерлик жана дыйканчылыкка керек маалымат, кеп кеңештерди акысыз ала алышат. Буга чейин эми көйгөй ушу топурактын анализин алуу оорчундуу болуп келди. Азыркы күндө ошо сүйлөшүүлөр жүрүп атат эми азыр бул жака ачуу боюнча. Ошо көйгөй болуп келген. Андан тышкары суу маселеси бар. Суу маселеси ООСко барат, суу чарба башкармалыгы бар райондуку. Жана удобрениялар, селитрлар себеби боюнча ал областтык мекеме бар болчу, ал жака барчы. Үрөөндү алуу үчүн үрөөндүн экспертиза кылуу мекемеси бар областта. Жана удобренияны берүү боюнча областтарга барчы. Биздин дыйкандар эми бул жерден областка 60-70 километрде аралыкта барбай, азыр бүгүнкү күндө ушул жерден маалымат алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Фермерлерди тейлөө борборунда айыл чарбанын ар кыл тармагын жакшы билген адистер олтурат. Берке дыйкандар келип, кайсыл маселе болбосун, суу жагынан үрөөн, химиялаштыруу, жайыт маселеси, мал чарбасы, тоют маселеби, же бир кайра иштетүү маселелери менен каржы маселеси болсо, кандай жаңылыктар болуп атат, кандай өкмөттүн мыйзамдары, мисалы кандай чечимдер, жаңы технология, ошол тууралуу кеңири маалымат ала алат. Эгер кайра иштетүү тармагы болсо, каржы булактары кандай пайызда кайсыл булактан ала алат, ошондой маалыматтар. Адан бөлөк жаңы үрөөн, жаңы көчөттөр тууралуу маалымат алынат, жана кимден алынат, кайсы жерден алынат. Ушул мындайча айтканда бир жагынан тейлөө борбору, бир жагынан маалымат борбору болуп түзүлүп жатат. Келечекте бул борбордо фермерлер үчүн кеңеш кызмат эле эмес, топурак, сууларды текшерип берүүчү лабораторияда иштеп баштайт. Тек сервис көмөгүн уюштуруу дагы пландалууда. Салика Садиева, Илхан Арыстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.